кыштан Кудай буюрса чыгып калдык, жаз келип калды. Топурак алтын дегенде эмне болсо да кеткиси келбейт экен да. Көбүрөөк кредит алдык эле, ошонун кичине бир аз Коркунучтуу жер дегенде коркуп кетип аттык. Айылга киргизбей, ушу айылдын чети менен ушу ылдый көздөй. Мындан 1,5 жыл мурун Каркыр айыл аймагынын айылдарында климаттын өзгөрүүсүнөн катуу сел жүргөн. Селдин кесепети бир нече үй бүлөгө тийген. Алардын арасынан эң көп жабыр тартканы Нурлан Дербишевдин үй бүлөсү. Учурда бул үй бүлө кандай жашап жатат? Чыгымдар ордуна келдиби? Айыл жашоосуна климаттын өзгөрүүсү кандай таасир берди? Мына ушул жана башка суроолорго жооп алууну чечтик. мен үйдө эле болчумун, ошол күнү эмеге жети күзгө кеткем да. Анан саат канчаларда ошол мен жаңы жеткенде эле звонить этишти. Катуу сел жүрүп атат деди. Анан мен үйдө кызым менен балам, келинчегим үчөө. Анан кайра сразу эле чыктым. Бери келатканда эле ушундай баазды алып кетти деди, уже баазды алып атат деди. Анан мен тоого качкыла деп эме кылып коем, ал тоого эки жагынан тең жүрүп аткан экен, чыга алмак эмес эч жагына. Мына ушул проходубуз полный ташка толгон, баардыгына күбө болушкан. Мына ушу Кактус медиа келип бизди тартып, бүт баардыгына ортоктошуп болушкан, кайгыбызды тең бөлүшкөн. Кудайга шүгүр, азыр өкмөттүн жардамы, өзүбүздүн бала бакырабыздын жардамы, эл журттун жардамы менен кайра үйлөрүбүздүн баарын калыбына келтирип алдык да. Андан кийин эле ушу МЧС тарабынан ушу сел өтүүчү каналды планга киргизип биздин Орун айылынан эле. Анан ушакта казышты эң биринчи эле. Азыр буякта казганда эми Кудай буйрса кичине эме болуп калды окшойт, бияка жардам берип кичине тозуп. Ошондо Кудай сактасын, бирок даяр экен да бул. Даяр, Кудай сактасын. Ушу айылдын атайын биз айылга киргизбей, ушу айылдын чети менен ушу ылдый көздөй. Чоң ылдый жакта да бул чоң сайыбыз бар, ошого кирип кеткенге да ошонун пландап ошого киргизишти да. МЧСтер өздөрүнүн атайын жемелери бар экен, специалисттер бар экен, өздөрү келип карап текшерип бүт атып өздөрү эметип кетишти, ушундай өтсө болот деп. Карта менен да жазып кетишти, өздөрү тартышып бүт. Ягына ошентип эме кылдык. Ушундай кичирээк жери, тигин ар жагы уже аварийный состояние, ошондон беркисин эле эме кылып алып жасадык дагы. Жылкы, 1-2 жылкы, бир уй, анан койлорун эме кылдык, чөп жарды бияка жыйнап койдук. Кичине бир аз эме кылсын деп, кургагыраак турсун деп ошол. Быйыл ушинтип кыштан чыгып кетели деп атабыз. Назгүл айым жамгыр жааса коркуу сезими пайда болуп, кичүү баласы дагы деле чоочуп турарын айтат. Анан да ден соолугунда өзгөрүү болуп, кан басым оорусун пайда кылып алган. Ошентсе да бул үй бүлө туулган жерин таштап кеткилери келбейт. Ошол убактарда көп эмелер келип атышты, мындай текшерүүлөр келип атпады, депутаттар келип. Анан кээ бирлер айтат, бул жер аябай кооптуу жер экен депчи, кооптуу жер экен, күч керек, бул жерде андай мындай деп. Бирок мен ага өзүм жолдошум экөөбүз эме моюн берген жокпуз. Бирок балдарым угуп калып, балдарым такыр көңүлдөнбөй атты. Биз бул үйдү салып кайра курап эмете баштаганда балдарым такыр көңүлсүнүшкөн жок. Качан ортолоп калгандан анан бул ата-эне баары өз жеринен көчпөйт, эч жакка кетпейт экен булар деп. Анан балдарым ошондон кийин бир топ убакытта анан өздөрүнө келишти да. Мындай мен өзүм көчүп кетейин деп болгон жок, оюмда эле. Коркунучтуу жер дегенде коркуп кетип аттык. Анан баары өзүбүздүн жерибиз болгондон кийин эч жакка көчкүм деле келбейт да, мисалы башка жерге аралашыш кыйын. Айыл башчынын айтымында селден кийин айыл элинде сактык, коргонуу сезими пайда болуп, ÖKM менен биргеликте иш алып барышат. Кырсык учурунда кандай чараларды көрүү керектиги тууралуу да сабактарды алып турушат. Ошондой эле жашоого болгон көз караштары дагы өзгөрдү дейт. Эми баягы оокат дегенди баягы калтырып салат экен, действительно таштап салып бүт элечи. Оокат деле жашаган жок, мына биздин биягыбыздын баары эле айдоо аянттары, баягы мал салдарын деле таштап, кайтаруу деген иш жок. Мурун мал кирип кетсе эле ызычы болуп эле камап салыш, ызычы болчу. Азыр мал кирип кетсе делечи, ай бул күнүмдүк эме экен дегенде эме болуп калышты окшойт да.
Корумдуу айылынан селден кийин көчүп кетүүнү пландагандар же көчүп кеткиси келгендер болдубу? Жок, эми баягы көчүп кетелик деп бир айткан бир кичинекей мындай жаш эмелер эле айтты, баягы илгерки кишилериң өзү туулуп өскөн жеринен топурак алтын дегенде эмне болсо да кеткиси келбейт экен да. Биякта эле жашайбыз, эми Кудай сактасын деп эле сак бололук деп. Булар бияк бул канал селетүүчү канал казып койгондон кийин кичине эме болуп калышты да ошочу. Коркунуч ылдыйлап мындай ушундай бизден тозуп калат, эми Кудай сактасын деп эме болуп калышты азыр кичине. Хозпостройки деп коебу. Сарай, очоккана, отункана дегендери баары. Кудай буюрса эми ушул жаздан баштап кыймылдасакпы деп атабыз, анан каражат жагынан эле ошол кыйналып атабыз, анан каражатыбыз жетишпей атат да. Дагы айтып атам, мына эми бизге бир эми кичине бизге жардам, мен өкмөттөн деле акча берсин деп аябай требовать эметпейм. Бизге бир аз мындай сарайлар жокону бизге жеңилирээк бир проценти, жеңилирээк бир кредитке жардам берсеңер жакшы болот эле дейм да. Ушу бизге азыр ушуга эле кичине муктаж болуп турабыз.